Шаардыктар менен айылдыктардын бир өзгөчө айырмасы мекендештерим, шаардыктар ар дайым дейм, көбүнчө кыймылсыз. Кыймыл аракети жок. Ошондуктан шаарга келсеңиз, семирип кеткен адамдарды көп көрөсүз. Айылда ар бири кыймыл аракетте, арык көбү. Бүгүн айылдан келген студенттер, кыздар, балдар бардыгы келип алып, жеп ичип жаткандан, өзүнүн газын жыттап, өзүнөн чыккан нерсени өзү жыттап укташтан башка билбеген, ата-энесине жиберген акчаны жеп, башка нерсени билбеген жаш студент кыздар, балдар өтө көп атат. Өзгөчө бишекте. Ошондуктан маани бергиле. Ата-энеңердин акчасын түнкү клубка, сигаретке, алкоголго, насыбайга, башкага, боштукка, анан кафеге сарптап жаткан студенттер, бүгүн мугалим жебеген тамакты жеп атат студенттер. Бүгүн мугалим жашабаган жашоодо жашап атат студенттер. Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Мен айтайын дегеним, кыймыл аракет негизги маселе. Жок дегенде кечке жакын National программа кылып басыш керек сөзсүз түрдө адам. 10 000 кадам деген программа жашооңо сөзсүз болуш керек. Бир күндө 10 000 кадам сөзсүз басышың керек. Ден соолугуң болсо сен эч кимге керек эмессиң. Сага дагы эч ким керек эмес да. Оорунан жылабай каласың. Муну ооругандар билет. Бир күн көзүң караңгы жүргүн, не болосун? Ошондуктан көбүрөөк National прогулка кылайлы. Кечкурун жумуштан келдиңиз, аялыңызга кийин кеттик деп, балаңызды коляскага алып, мындай чыгып стадиондон, поледан атайын аллейкалардан басыш, бул ден соолукка дагы пайда берет. Анан кечке чейин аялыңыз ТТХсы 1000 сөз болуп, миллиондогон сөздөр топогон болот да, чогултуп. Ошондо акырын көчөгө алып чыгып кетсаңыз, мындай алаксып ардекени айтып, башыңызды дагы оорутпайт. Бул маселеге маани бериңиз. National прогулка сөз кылыңыз. Көп басканга аракет кылыңыз. Азыркы адамдар мүмкүнчүлүк болсо, шарт болсо, ушул туалетке дагы машинада кириш керек да. Аз-маз жерге дагы машинада бара турган болуп алышты. Кичинекей дүкөнгө дагы 500 метрге машина колдонуп калышты. Жок, пешком басышыбыз керек. Пешком.